дивиденд бир белгиленген, белгилүү проценттеги дивиденд алынат экен. Ал эми бул биринчи дивиденд боюнча. Экинчи айырмачылыгы, жөнөкөй менен артыкчылыктын экинчи айырмачылыгы бул добуш бере алат экен. Экинчи айырмачылыгы добуш берүү. Момундай чогулуштар болгондо, акционердик коомдун чогулуштарында, акционерлер жолукканда дивидендти көбөйтөлү же болбосо продукттун санын азайталы, көбөйтөлү, баасын өзгөртөлү жана башка дивиденд жөнүндө болобу кол көтөрүүгө добушка салганда жөнөкөй акциянын ээси добуш бере алат экен. Ал эми артыкчылыктын ээси андай добушка ээ эмес экен. Кол көтөрүп добуш берүүгө акысы жок экен. Акыркысы, эгерде акционердик коом банкротко учурап калганда, жөнөкөй акциянын ээлери бардыгынан кол жууп калат экен. Ошон үчүн аты дагы жөнөкөй болуп атат. Ал эми артыкчылык акциянын ээлерине толугу менен бардык дивидендти төлөнүп берилет экен. Мына ошон үчүн артыкчылык же болбосо привилегированный деп коет экен. Кийинки сөз кыла турганыбыз ушул акция жөнүндө сөз кылдык. Демек, жабык акционердик коом деп атаганыбыздын себеби ушул акциялар ишкананын ичинде гана сатылат экен. Ишканада иштеген, акционердик коомдо иштеген адамдар гана сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Ачык фонд биржасында сатылбайт экен. Ошол себептен жабык акционердик коом. Эмне себептен ушундай деген суроо болушу мүмкүн. Ар кандай ошол ишканага ээлик кылам деген көз салгандар, чалгынчылардан коргонуу максатында ушул акционерлери өзү ичине гана боло алышат экен. Бир акция биринин колунан бирине эле гана өтө алышы мүмкүн экен. Ал эми ачык акционердик коом болгондо акциялары фонд биржаларында ачык сатылат экен. Ошон үчүн акциялар ачык сатылгандыктан ачык акционердик коом. Мейли кайсы тармакта болбосун, мүмкүнчүлүгү болсо, алардын акционерлери боло алат экен. Ошол себептен ачык акционердик коом болуп саналат экен. Демек, биз бүгүнкү сабакта акционердик коом фирманын түрлөрү, индивидуалдык фирма, мунун артыкчылыктары, кемчиликтери болсо ушул кеңейип, чоңоюп кетүүгө кичине мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп калат экен. Ошону менен бирге шериктештик фирманын артыкчылыгы бул көбүрөөк индивидуалдык фирмага караганда кененирээк. Мисалы бул жерде мисал келтирген мебель чыгарган ОСО ишканасы Бишкектеги. Ошондой эле мунун кемчиликтери да бар экен. Эгерде мына биз жоопкерчилиги чектелген коом дебедикпи? Жоопкерчилиги чектелген болгондо булар карыз капиталын алган атат. Банктардан кредит алган атат. Эгерде ошол банкрот болуп калса, ушул ишкана банкрот болуп калганда, төлөгөнү келгенде, мисалы 4 болсо, 4 киши ашты, 4 киши ачып атат. 4 кишинин бирөөсү бай болсо, бай машинасы жана башкалары болсо, банк эгерде момундай жоопкерчилик чектелген коом деп баса белгилеп, андан кийин өзүнүн атын жоопкерчилик чектелген коом мисалы онлайн деп белгилеп атышат. Мына ошол белгилебесе, кимисинин мүмкүнчүлүгү болсо, ошону төлөгөндөй, банк тартып алууга мүмкүнчүлүгү бар экен. А эгерде момундай белгилеп жоопкерчилик чектелген десе, акысы жок экен. 4 тең жерден чукуса дагы төлөп бериш керек экен, жанагы алган карызын. Ошон үчүн жоопкерчилиги чектелген коом ар бир мүчөсүнүн, жана 4 киши ачып атат, 4 киши тең жоопкерчилиги ушул фирманын, ошол банктын атынан алдында жоопкерчилик чектелген болот экен. Үйүн, машинасын жана башка мүлкүн тартып алууга акысы жок экен.
ошон үчүн жоопкерчилиги чектелген же болбосо общество с ограниченной ответственностью деп белгилешет экен. Мунун кемчиликтери дагы кокус арасынан бирөөсү каза болуп калса, аны кайра эме өзгөртүүлөр жүргүзүп даярдоодо дагы кичине бир аз документтерин кайра эмеде жазууда кичине кемчиликтер, кыйынчылыктар болот экен да. Ал эми кооперативдер жөнүндө түшүнүктүү эле болуш керек. Бул жерден суротуулар түшкөн пайданы кантип бөлүштүрүп алышат шериктештик фирмада. Түшкөн пайда келишим боюнча, келишимге жараша, келишимге жараша, башкача айтканда 4 киши ачып атканда бирөөсү 50% өздүк капиталдын 50% ташташы мүмкүн. Ошол башталган ачып атканда. Калгандары 25-25ден болсо, бирдей тең бөлүштүрүп алса, бул туура эмесирээк болуп калат. Ошол себептен келишим боюнча түшкөн пайданы бөлүшүп алышат. Булар келишимди түзүп коюшат дагы, түшкөн пайданын 50%-ын бир кишиси, ал эми экөө 25-25%-тен алышат. Эми акционердик коомдо биз эң негизгисин сөз кылалы. Бул жерде дивидендти айттык. Ким башкарат бул жерде? Түшкөн пайданы кантип бөлүштүрүп ала тургандыгын айттык. Бул дивиденд түрүндө акционерлерге бөлүнүп берилет. Дивиденд. Дивиденд деген жыл сайын акционерлерге бөлүнүп берилүүчү пайданын бир үлүшү, акционердик коомго түшкөн пайданын бир үлүшү. Башкача айтканда, жылына бир жолу акционерлер дивиденд алышат экен топтоп. Ал эми ким башкарат? Акционерлер шайлаган директорлор кеңеши башкарат. Директорлор кеңеши. Мына биз көрүп тургандай, директорлор кеңеши башкарат. Контролдук пакет деген эмне? Контролдук пакет акционердик коомду башкарууга мүмкүндүк берген акциянын саны. Ушул максималдуу контролдук пакеттин максималдуу размери 50% плюс 1 акция. Эмне үчүн плюс дегенде 50-50 болуп калса, эки жак талашышы мүмкүн да. Ошон үчүн плюс 1 болуп, 1 акциясы биякта болгондон кийин тиягы 49% болуп калат да, 49,99. Демек, бир максималдуу размери 50% плюс 1 акция. Ал эми жанагындай чоң Америка Кошмо Штатындагы IBM, General Motors, Ford жана башка чоң акционердик коомдордо бул жетиштүү 10-15% тегерегинде болот экен да, даже мындан дагы төмөн болушу мүмкүн. Чоң себеби акциялардын саны, анан баасы деген сыяктуу эметилип кетет экен да, ошон үчүн аларда төмөнүрөөк 9-10-8% түзөт экен контролдук пакет. Мына ушул бүгүнкү сабакта негизинен фирманын түрлөрү менен тааныштык. Дагы бир жолу кайталап коеюн, фирманын түрлөрү 4кө бөлүнөт экен: индивидуалдык, шериктештик, кооперативдер, анан акционердик коом.